Алгач сиздерге мына боyun тартып көрсөтүп коелу. 1.55 экен. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Мистер Кежи каналынын катталуучулары. 9 апрель 2022 жыл Чүй обласы Сокулук району Комсомол айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган ушундай жылкылар бар экен. Ушулардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогулуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул эми биринчи атыбыз кара өң түстөгү атыбыз чыгып келди. Мына ушулдан сиздерге маалымат беребиз. Сатуучубуз жанында турат. Эми толук маалыматын өзүңүз айтыңызчы. Алгач жашынан сурайлычы. Жашы канчада бул азыр? Биринчиден ассаламу алейкум. Жашы жазганына жаңы сый болдум. Бою 1.55. Үйүргө кой элекпиз. Улакка деле чаба элек, кунанында чапкан экен аны. Бир жылдан бери мына үйдө туруп калдык. Мына жүгүрүшү эмелери жакшы бирок. Күлүктүгү жакшы деңиз, Күлүктүгү жакшы. Ушул жаш жигит өзү эле минип карап таптак окшойт да. Ооба. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы элеби? Ден соолук таза, ичип жегендер баары жакшы, таза. Мындай негизи бул ат сизге кайсыл жактан келген, аты тегин бир көргөнсүзбү? Бул ат өзү мага Мырзакеден келди. Бул Жалбаттын аты экен. Жалбаттын аты экен. Ошо Мырзакеден ушу бир 2 ай болуп калды алганыма. Бышсында алдым. Жакшы аттардын уруктарынан бекен сурадыңызбы? Ошону эми жакшы ат деп берди эми. Анан точно эми Демек, Карабайыр урматтуу көрүүчүлөр, жакшы аттардын бири экен, көрүп турабыз. Андыктан сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты көрсөңүздөр да болот. Эми жакындан токтотуп турсаңар, бир жакындан көрүп коелу. Сиздерге жакындан калак баштарынан бир көрсөтөлү, кыскача маалыматын берип айтып өттүк. Эгер кимде-ким ушундай Карабайыр жылкылардан издеп жаткан болсо, ошол жылкылардан көрсөңүздөр болот. Така тургандары кандай болду экен? Жош, азыр эки алдыңкы бутунда така бар. Жош, алдында. Такасы бар. Алдында такасы бар экен. Жош деп айтып кетип жатат. Соруларынан да көрсөңүздөр болот. Азыр бир аз туруп калганга ойноктоп жакшы туруп айтат. Метрге да тартып көрдүк. Бир аз турбай өнөрүн көрсөтүп жатат. Ден соолуктары негизи баары эле жакшы экен. Казыктары баары таза көрүнүп турат. Эми 1-2 бастырып коелу, баскандарынан көрөлүчү. Туяктарынан бир көрүп байкап көрүңүздөр. Бери кайры беребиз. Негизинен басыктары жакшы эле көрүнүп жатат. Басыгы жакшы, басыгы жакшы. Эми азыр буну чабып көрсөк болобу, э? 1-2 кой берип көрөлүчү, чуркаганын бир көрөлүчү. Кенен жерди тартсаң мына ошонусу жакшы да. Атты кенен чабып, кенен сындап көргөнгө жакшы болот. Жаныбар келе жатат. Жакшы болот. Чуркагандары деле жакшы экен. Болгондой эле жатып калды. Жакшы, эми аттын чуркагандарын, баскандарын баарын бир катар көрүп калдык. Эми бул атыңызды эмнеге сатып жатасыз, ошону айтыңызчы. Ат мына көптөн бери туруп калды. Ошо минилбей туруп калды. Демек, үйдө мингенге караганга киши жок болуп атат деңизчи. Ошондуктан сатайын деп. Өзүнө мына ден соолукка байланыштуу дагы. Жакшы. Эми бунун баасын айтыңызчы, баасын канчада турасыз? Баасын эми 130 миң. Сомго 130 миң деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 130 миң сомго коюлуп жатат экен. Андыктан жаккан болсо сиздерге чалып, байланышып, экрандан номерлер менен сүйлөшсөңүздөр болот. Биринчи атыбыз болду, эми кийинки атка кезек беребиз. Биз менен чогулуп туруңуздар. Экинчи атты көрсөтөбүз. Мына экинчи аттын
сіздерге бойын көрсөтөлү. Жерге коюп тартып жатабыз. 1.60. 1.60 таза десек болот, Туура, 1.60 таза. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Эми бул атыбыздан айтыңызчы. Жашын сурайлычы, жашы канчада экен бул? Жашы 7 жаш деп берди мага. 4 асый жазган. 4 асыйда. Порода кандай болду экен бул? Порода ушу Россияга дейм. Жаш. Түү кайсыл жактан келди? Сиз качан алдыңыз буну? Биз 2 ай калып койпосом, 2 ай болду элек калып алганмача. Ошо мага Нокаттан келди булар. Нокаттан. Улакка чыгып көрдүңүзбү? Жок, улакка чыгып көргөн жокмун. Сен туруп калган экен, буз болбойн деп чапкан жокпуз ачыгы. Негизи улагы бар, Улагы үйрү бар деп берди мага. Мен алган адам кичине тарбиялап, мына кийинкине келе жаткан улакка даярдаса болот экен. Мындай негизи көрүнгөндө жүргөн турганына караганда жеңил, жакшы аттардан көрүнүп жатат. Аламан улактарга мине турган аттардан көрүнөт да. Денсаулыктары ичип жегендери жакшыбы? Жакшы, жегендери бүт бар жакшы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми жакындан көрөлүчү. Жаныбар мындай кабагынан караганда өтө күчтүү аттардан көрүнүп турат. Баскан тургандары жеңил экен. Көкүрөктөрү өтө кенен, туяктары дагы баары таза экен. Муну такаладым деп калдыңыз, кандай болду такага? Жоош, Бүгүн эле жаңы эле такаланган экен муну. Жоош деп айтып жатат. Эми мындай аттардан мүмкүн болсо үйүргө кошуп, уру калса дагы жакшы аттардан берет болуш керек. Ушу кара байыр бээлерге коюп, чоң бээлерге койсо жакшы кулундардан берет деген үмүттөбүз. Эми бир-эки бастыралычы, баскандарынан көрөлүчү. Каттуу тизгинди кое берип эле. Бери кайра беребиз. Оозун кагып көрчү, мында жылоолорун көрсөт. Бир узатып чаап көрсөк болобу? Бир чаап көрбөйлүбү? Чуркагандарынан бир көрөлүчү. Өтө көп кыйнабайбыз, бир аз чуркагандарын сиздерге көрсөтүп турабыз. Жакшы. Болду, кайта бер ошол жерден. Кой орда. Жаныбар чуркагандары жеңил экен. Өзү чоң, көрүнүшү чоң көрүнгөнү менен чуркагандары бир кыйла жеңил экен, көрдүңүздөр. Оозу дагы жумшак деп сатуучубуз дагы айтып кетип жатат. Жакшы экен, эми бул аттын да ден соолуктары, мүчөлөрү жакшы көрүнүп турат. Эми баасын айтыңызчы, бунун баасын канча дейсиз? Бунун баасын 350 миңден кем. Сомго 350 миң дагы, сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 350 миң сомго коюлуп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо, экранда номерлерге чалып байланышып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.